Төшпелги таңгандан кийин бир аз керсейгендик пайда болуп, Канча деген ажырашкан айымдар мага кайрылышты. Ушунча тоскоолдуктар көп болду да. Анткени көбүнчө аппаратта эркектер иштейт. Бул мыйзам балдарды коргош үчүн жазылган. А ошол жердеги жергиликтүү сот процесс жүрүп атканда уктап калды. Кыз бурак дегенде ушунча жүрөгүмө тийди да. Биз анткени Жорко Кеңешке ырдаганы же сүйлөгөнү барбайбыз да. Ичим күйөт, ыйлагым келет. Анан кээде үйгө барып ыйлайм. 15 жашымда апам жок калдым. Анан жолдошум мени дайыма колдойт, коргойт жана сыймыктанат. Апа муну алып берчи же тигини алып берчи деген үй бүлөстө жок болчу. үйдө деле ушундайбы же сырттагы образ ушундайбы? Үйдө кичине тентек кыласызбы? Эң башында ошондой болчумун. Анан мен өзүм барып кучактап алам. Мындай мушташ керек болсо мен мушташка бара берем да. Чын элеби? Чын эле. Күндө бир депутат менен урушуп кеткенсиз, Ооба. Жалаң эле бийликке ушундай адамдар келсе, биз эч качан өнүкпөйбүз. Ошол үчүн Кудайдан коркуш керек. Саясатка барганда 100 эсе коркуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо мен жаштардын арасындагы алдыңкы үлгүлүү жаштардан тааныштырууну улантам. Айым болсо дагы, кыз киши болсо дагы бүтүндөй Кыргызстандын жүгүн көтөрүп, талай маселелерди Жогорку Кеңеште көтөрүп жүрөт. Бул Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Айсулуу айым, мен сизди көргөндө мындай жөнөкөйлүгүңүздү ушунча сүйүп калдым. Бийлигиңиз бар, байлыгыңыз бар. Анан бул жөнөкөйлүк, сапат, укмуш бир сонун жарашат экен да ар бир адамга. Адамды ушунча коздойт экен, сулуулайт экен. Негизи эле ушул Кудай ырыскы бергенде көтөрө билиш үчүн жөнөкөйлүк керек окшойт, Мен сизге толугу менен кошулам. Менде кээде ушул жарандар менен соцсеттерде жазышканда сурашат да, сиз аябай жөнөкөй экенсиз деп. Анан айтам, депутаттык бул менин жумушум. Бул менин мындай тагдырым эмес, бир какой-то наамым эмес. Бул менин аткара турган, күндө ушул иштей турган жумушум. Эл өкүлдүгү бул ар бир киши үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Ошондуктан бул жумушка мындай жоопкерчиликтүү менен мындай мамиле жасайм да. А бирок мен түшүнөм, биздин жарандарыбыз кайрылат, бир кандайдыр бир жардам бере алса болот. Бирок наам катары эч кабыл албайм. Негизи көкүрөккө мындай төшпелги таңгандан кийин бир аз керсейгендик пайда болуп, мен депутатмын деген бир башкача шарм пайда болот го. Ал нерсе сизге көкүрөгүңүзгө тагылганда бир аз болсо болдубу? Бир аз болду, бирок андан көп ушул жүк өзүмө жүктөгөндөй эле болду да. Ошондой сезим пайда болду. Ошонтон бери кандай десем, мен жакындарым да айтат, ушундай аябай сутулай болуп калдың депчи, ушундай эле жүрөсүң. Анткени кээде чындап эле көптөгөн көтөрө албай аткандай, жүк. Анткени ушул бийликте отура турган жумушум, бийликте иштей турган жумушум ушунча көп болот экен. Ар кайсы маселелер менен келген биздин жарандарыбыз ар бирин чече албайт экенсиң. Анткени ар бир нерсе колуңан келбейт экен. Кандайдыр бир нерселерге элементардуу, мисалы сотко бирөөнү берсе же соттогу иштер болуп атса, биз мисалы соттук иштерге эч кандай мындай кирише албайбыз да. Ошол үчүн мындай кээде өкүнүп каласың, кээде жардам бере албайсың. Анан өзүң да эмне үчүн иштеп атам, эмне жумуш кылып атам деп кээде жумушуңду да сезбей каласың да. Анткени вроде урушуп деле жүрөсүң. Ар бир кишинин өзүнүн бир кандай десем, тагдырына бир какой таасир көрсөткөнгө, кылганга, ушул адамдардын, биздин жарандарыбыздын жашоосун жакшыртууга ушунча аракет кыласың, бирок кээде мындай жыйынтыгы жок болуп атат да.
Анткени мисалы бир мисалы мыйзамды жазып, ал мыйзам аркылуу бирөөнүн алименттер боюнча мыйзамды жазып жүргөндө ой бул кыз ажырашкан болуш керек, анын күйөөсүнөн акчасын тартып алыш керек, керек деген ойлор менен канча деген комментарийлерди уккам. Бирок мыйзамдын эң негизги мындай ой максаты биринчиден минималдуу порогту коюш. Анткени 200-300 сом деген алименттер бар биздин өлкөбүздө, бар болчу. Бүгүнкү күндө ушул ар бир балага Нацстатком мындай табыштаган бир минималдык өлчөмүндөгү минимальный прожиточный минимум бар да, бир бала үчүн. Ошонун 50%-ин белгилеп ушул мыйзамда жазып чыктык да. Ошондо минималдуу түрдө жок дегенде, эң аз дегенде 1850 сом алып калат да балачы. Ошондой бир мыйзамдарды жазып, кандай дагы бир жардам бере алам деген ой максаттар менен ушул мыйзамды жазып чыгып баштагандан кийин канча деген ажырашкан айымдар мага кайрылышты. Баланы чет өлкөгө чыгара албай жатабыз. Балага ушул жардам бербей жатат, алименттерди төлөбөйт. Мындай ошо андан тышкары квартирама төлөйм, бала ооруп калса аны дагы төлөйм. Ошонун баардыгын мыйзамга киргизгенбиз. Мисалы бала ооруп калса, ушул баланын ден соолугуна байланыштуу дагы ушул расходтордун 50%-ын сурасаңыз болот. Бала съемный квартирада жашаса энеси менен, ага дагы ушул атасынан 50%-ын кайтарып алса болот деген мыйзамдарга жазып чыкканбыз нормаларды. Ошентип кантип атасы мындай менен апасы ажырашып кеткен балага жардамыбызды көрсөтөлү деген мыйзамды жазып чыкканда ушунча жаман сөз уктум. Ушул мыйзамды 2 жыл жогорку кеңеште өткөрө албай араң өткөргөнбүз. Эмне үчүн? Анткени ар бир ступенькада ушул кайсы өкмөттө болобу, жогорку кеңештин ичинен болобу, ушунча тоскоолдуктар көп болду да. Анткени көбүнчө аппаратта эркектер иштейт экен, алименттерди төлөбөгөн эркектер да толтура экен. Анан мага тийип калбасын деген учурлар да болуп, ушул бут тосуулар аябай көп болду. Өтө көп болду. Өзгөчө дагы бир чоң маселе бул паспорт алуу маселеси. Эгерде сизге паспорт керек болсо, экинчи ата-эненин уруксаты керек. Уруксаты жок болсо, анда паспорт ала албайсың. Эгерде ажырашып кетсе, ушул уруксат берүү үчүн алдына барасың, бирок ушу менен манипулировать этип башташат. Анан ушунча мындай ажырашып кеткенден кийин кээ бир адамдардын ортосунда мындай таптакыр эле мамилеси бузулуп, байланышы жок болуп калат. Анан аялы менен ажырашканы менен бала менен ажырашкан жок да. Бала болсо кароосуз калып калат, көңүлсүз калып калат, атасынын мындай мээримисиз калып калат да. Унутуп кетип калган учурлар аябай көп. Колунда бар болгон, бирок алименттерди төлөбөгөн толгон токой случайлар болгон да. Анан инстаграмыма дагы жазышат, мындай кагаз түрүндө дагы жиберишет. Анан ушунча аябай чоң проблема болгонун ушул мыйзамды жазып баштагандан кийин көрдүм да. Анан элестетиңиз, өлкө боюнча 42 миңден ашуун карызкорлор бар. Бул деген целый мындай миңдеген атасынын же апасынын кароосуз калган балдардын целый поколение өсүп келатпайбы? 42 миң. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан кайсы мыйзамды жазбайын десең, бирөөгө жардам берем десең, бирөөсү ага кайра наразы болуп калат экен да. Наркы жак. Ошол үчүн көптөгөн сөздөрдү уктум. Анан тигиндейсиң, мындайсың дегендерге дагы комментарийлер дагы көп болгон. Бирок ага карабастан мындай такшалат экенсиң. Анан мен мисалы дайыма айтам да, бул мыйзам балдарды коргош үчүн жазылган. Эмне үчүн? Анткени балдарды ойлогон киши жок. Ооба, балким урушуп кетишти, балким мындай түп келбей характерлери мындай совпадать этпей калды. Бирок ага карабастан эмне үчүн бала кароосуз же акчасыз калыш керек? Андай болбош керек. Анткени бала деген бул эки ата-эненин тең жоопкерчилиги. Ошондуктан ушундай көптөгөн маселелерди жогорку кеңештен көтөрүп, аягына чейин чыгарганга аракеттенебиз. Анткени эмне үчүн мындай популизм деп коет го, ал эмненин белгиси? Мисалы келип бир какой-то популярный теманы айтып коюп, анан аны таштап кетесиң. Ал туура эмес, түп тамырында туура эмес. Ушул маселени көтөрөсүң, аягына чейин жеткизишиң керек. Бизде гүпүлдөп туруп анан токтоп калышат. Ооба. Ошондуктан
канча деген өзүңүз билесиз зордук зомбулук боюнча фактылар болгон. Ушул Түптөгү ысык көлдөгү кыз 3 эркек ушул зордуктап кеткен, 3-сү ала качып кеткен факты боюнча ошол сотко конкретно ушул алардын бардыгын кое бере турган сотко арыз жазып, ушул дисциплинарный комиссияга жөнөтүп, прокурорлорго арызданып, анан араң ушул экинчи инстанцияда жакшылап карап беришти да, мындай калыс карап беришти. Мыйзамга таянып, мыйзамдуу жол менен карап беришти. Ошол жердеги жергиликтүү сот процесс жүрүп атканда уктап калды. Элестетиңиз, кичинекей 13 жашар кыздын тагдыры чечилип аткан жерде уктап калды. Андай болобу эле? Анан ошонун бардыгын мындай аягына чейин жеткизип, балким ал көзгө көрүнбөйт. Анан мен дагы бир аз тартынам да, мисалы мен муну жасап атам, тигини жасап атам, кыйратып атам дегенин ордуна кээде мен да ушул жанымда иштеген кыздар айтып калышат, инстаграмды мындай активдүү колдонуп бүт жасаган иштериңерди айтпайсыңарбы депчи. Анан мен айтам, мисалы бул менин жумушум, мен муну күндө жасашым керек. Анан кантип ал менен мактана алам? Анткени бул деген мындай менин жоопкерчилигим, менин жумушум. Ошол үчүн мындай мактана турганга туура келбейт. Бизде мындай патриархаттык система болуп атат. Анан ошондо эркектер бир аз үстөмдүк кылган өлкөдө ошол алар менен жарышып, теңтайлашып депутат болуу деле оңой эмес болуш керек, кичине мындай басынтый, турчумдай деп койшо. Андай учурлар да көп болгон. Өзгөчө кече күнү ошол шайлоо мыйзамын караганбыз. Анан квоталар да азайткысы келип атат да биздин мырзаларыбыз. Кыз бурак болуп кетет дейт. Ооба, кыз бурак болуп каласыңар деп аябай катуу айтышты, бирок биз күнүмдүк мындай жасап аткан жумушубузду эч ким көрбөйт. Биздин жогорку кеңеште ошол айымдардын форумубуз бар. Бүт айымдар чогулуп, ошол кандайдыр бир проблема болсо, аялдарга же балдарга же ошол биздин улууларга тиешелүү маселелер болсо, чогулуп алып, чогуу карап, бүт тиешелүү министрликтерди чакырып, аябай мындай жакшылап карап, аягына чейин жеткизип, ушинтип иштейбиз да. Мындай бир серьезный жумуштарды жүргүзөбүз да. Бирок алар мисалы катышпайт, биздин жумушубузду көрбөйт. Анан кече кыз бурак дегенде ушунча жүрөгүмө тийди да. Биз анткени биз жогорку кеңешке ырдаганы же сүйлөгөнү барбайбыз да, иштегени келебиз. Анан мен бир нерсени байкадым, эркектерге караганда, мисалы менин айым коллегаларым ар кандай, кээ бирлери сүйлөбөйт, бирок ар бири өз жумушун так аткарат, жардам берет, мындай спортко болобу, тияка болобу, бияка болобу, ушул ар бир нерсени мындай кандай десем, майын чыгарып жасайт да. Сиз мына бизнести да көрдүңүз, депутаттыкты да, саясатты да көрдүңүз. Анан көңүлүңүзгө мындай жакшы ынак отурган нерсеси кайсы экен? Бизнес деген бул мындай ооба жоопкерчилик дагы сага жүктөлгөн, бирок сен мисалы колуңда там 20 киши иштесең, 20 кишиге эле жооптосуң да. А бул жерде таптакыр башка. Анан мисалы бир чечим кабыл аласың, анан анын үзүрүн көрөсүң тез эле. Мисалы абиякта иштей бересиң, аракет кыла бересиң, нервиңди кетире бересиң. А мисалы өкмөт колдобосо болду, иш болбой калды, аягына жетпей калды, жыйынтыгын көрбөй калдың. Ошол үчүн бир маселени аягына чейин жеткириш үчүн жылдар кетет. Анан өзгөчө айымдарга же балдарга байланыштуу маселе болсо өтө көп убакыт кетет. Мисалы балдар жөнүндө кодекс. Ушул кодексти иштеп баштагандан бери 2017-жылда баштаганбыз. Бүгүн ушул 2-3 окууда буюрса кабыл алабыз. Уже 21-жыл болуп калды. 4 жыл кетти. Өкмөт каршы, мынча каражат керек. Анан бирдеме курууга, же шайлоого каражат керек болгондо ал табылат. А балдарга каражат керек болгондо почему-то табылбайт. Ошо мен үчүн дагы эле биз дайыма айтабыз, балдар биздин келечегибиз. Калп эле сөз да. Калп эле сөз. Анан качан өкмөткө кайрылып ушул акчаны таап бергиле болгону 100дөн ашуун миллион кетет экен. Болгону бир өкмөт
өкмөт үчүн бул өтө деле чоң акча эмес. Бирок бул деген биздин өлкөбүздөгү балдардын жашоосуна таасир тийгизген мыйзамдар да. Анан өтө өкүнүчтүү болот мен үчүн. Ушул мисалы ар кандайлар келет, ошол эле суммага азыр мисалы Ысык көлдө конференция залды куруп атышат. Ошол эле 112 миллион сом. Ага акча бар. Мындай кийинки суроо. Ушундай аракет кылып, бир мыйзамды өткөрүү үчүн көп жылдар кетет деп атасыз да, нервиңиз кетет, уйкуңуз кетет, убактыңыз кетет балдарыңызга, үй бүлөңүзгө деген. Бирок ошол нерсени мындай эч ким көрбөсө, ошол нерсеге мындай кандай десем, жана сүйлөштүк го, бир өлкөгө ушундай спасатель болуп, куткаруучу болуп, аракет кылып, аларды сүйрөйүн десең, сүйрөлгүсү келбей атса, мындай ичиңиз күйөбү, мындай балчыктан чыгарып, жүрү бакта таза суу бар, баскыла жакшы жашоого жашайбыз десең, алар деп атсачы. Мен ошондой ичим күйүп кетет да, ушундай болобу сизде? Ичим күйөт, ыйлагым келет, анан кээде үйгө барып ыйлайм. Анткени ушунча мындай таш боордукту көргөндө, өзгөчө ушул биздин мырзаларыбыздан ушунча кейин да, эмне үчүн ушундай болуп атат? Кайсы биздин мындай маселени көтөрбөсөм, эч качан мындай, знаете, жөн маселе болбойт да. А бирок аны колдоону таппаганда өтө жүрөк ооруйт, көңүл жок болот. Анан бирок үйгө келип, балдарымды көрүп, аларды өп, жыттап, анан бир аз отуруп чай ичип кийин өзүмө келип калам кадимкидей. Өзүмдү дарылаганга үйрөнүп алдым. Дагы эле бүгүнкү күнгө чейин ушул 6 жыл болду иштеп атканыбызга. 6 жыл өтсө дагы биринчи күндөгүндөй ушул жүрөк ооруйт да баары бир. Анткени мындай да адамдар керек экен. Мына кичинекей кезиңизден жалаң мындай экстерно бүтүрүп турсуз, окуу жайды жакшы окуп турсуңар бардыгын. Анан ушул синдром отличника калып калып, анан жашоодо баардык нерсе идеалдуу болуш керек деген нерседе кыйналбайсызбы? Катуу деле синдром отличник менен оорубайм, бирок мисалы мен кичинекей кезимде атам менен апам көп бизнеске аралашып, анан көп мындай сезбей калдым да балалык кезимдичи. Анан 15 жашымда апам жок калдым. Анан мен үчүн өтө маанилүү, мен күнүгө үйгө келгенден кийин балдарга убакыт бөлүп, алар менен эшикке чыгып, прогулка жасап, анан ушундай бир балдарыма арналган күнүмдүк убакыт сөзсүз түрдө бөлөм. Анткени өзүм өз убагында ушул ата энелик мээримге муктаж болчумун да. Анан апамдан эрте калып, ушул эрте айрылып, ушунча бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн ойлорум бар да. Өзгөчө балалуу болгондон кийин ушунча апамды сагынып, кайгырып, ушул азыр апам жанында болсо, ушул баланы жуунткандан баштап, анан баланы бакканга чейин баардыгын көрсөтмөк деп, бирок ушул тагдыр экен. Анан кайненем бар, кайненем мага аябай жардам берди, өтө көп нерселерге үйрөттү. Анан аябай бактылуу айыммын, анткени ушул өзүмдүн жашоомдо менин жолдошума жолукканыма. Анткени саясатта иштегенде көптөгөн мындай туугандар, достор, аялың депутат, наверное, сен там кандай десем, ал мындай эмерээк депчи, кандай десем, туура эмес кабыл алышат да. Бирок кадимкидей эле үйгө барганда, кадимкидей эле эне, кадимкидей эле жубай, кадимкидей эле келин болом да. Тамак жасайм, чечип эле кадимкидей эле сиздей шортик кийип эле эшикке чыгам балдарым менен. Жакшы. Мындай эркектер негизи аялы бийик турганда, жумушунан болобу, кызматынан болобу, материалдык жагынан болобу, бир аз мындай тартынып, бир аз бир өзүн бир ыңгайсыз сезет го. Андай болбойбу анда? Депутатсыз да сиз. Мен бир нерсеге ыраазымын, жолдошум мени дайыма колдойт, коргойт жана сыймыктанат. Анан мен үчүн бул өтө чоң мындай белек да Кудайдан. Анткени атам дагы менин эң биринчи фанатым атам, анан экинчи фанатым жолдошум. Анан кээде кызым телевизордон көрүп калса, ой, мама деп калат да. Анан кадимкидей эле уялып кетем. Анан кээде мындай
ойлойм мен Кудайыма миң мертебе ыраазымын да ушундай үй бүлөгө туш болуп калганым, ушундай ата энелерге туш болуп калганым. Анткени апам дагы аябай мыкты киши болчу. Атам өзүнчө жомок киши да, анан мен чындап эле ушул бактылуу кишимин деп өзүмдү сезем. Мындай Турусбек Мамашев ал дагы бир өзүнчө бир чоң фигура. Анан ошол кишинин эми атасы артында турат да деген, ошол кишинин көбүрөөк көлөкөсү тийип калып аткан жокпу же тескерисинче колдоосу мындай деми көп тийдиби? Сөзсүз түрдө башында көлөкөсү да тийчү, колдоосу дагы тийчү. Бирок ушул бир нече жыл өткөндөн кийин мурун мисалы бул Турусбектин кызы десе азыр бул Айсулуу Мамашева деп калышты да, анан атасы Турусбек деп. Мен үчүн бул өзгөчө мындай, кандай десем, бул дагы өзүм үчүн чоң сыноо болду да, анткени колуман келеби. Ушул атамдын атынан мындай, конечно, биринчиден атам менен апамдын атын, фамилиясын мындай түшүрбөй, мындай дагы бийик көтөргөнгө аракеттенип жүргөм. Анан билбейм колуман келди келбеди, бирок жаман сөз мындай уга элекмин. Жакшы. Үйдө сизди тайнеңиз багыптыр да көбүрөөк. Анан ошол улуу муундун бакканы баары бир көкүрөккө бир касиет салгандай, бир башкача болот го. Мындай сен улуу муундар менен бат чоңоёсуң, дүйнөнү көбүрөөк башкачараак тааныйсың. Сизге кошулам. Ошол үчүн балким мындай кичинекей кезимден баштап ушул кантип ата энелериме жардам берсемби деп апамды ушунча аячумун да. Апам мен үчүн чоң бир менин өзүнчө дүйнөм болчу да. Анан тайнем каза болгондон кийин мен кичинекей болчумун, 1-класста окучумун. Ушунча кайгырып, ыйлап, сагынып жүрдүм да. Анан чындап эле ушул болгону 56 жашта болчу. Аябай эле жаш болчу. Анан апам канча кайгырып жүрдү. Ошону эстеген сайын тайнем экөөбүз отуруп алып, мен аябай жакшы көрчү. Анан өзүнчө көрчү да, башкача небере катары болчумун. Анан дайыма эркелетип, бирок канча эркелетсе дагы ошончо кайра тартипке салып, анан мындай короону шыпырттырып, үйдөгү музоолорду чыгарып, анан тиги уйду сааганды үйрөтчү, ушул бүт дайыма уйга кайра тамагын алып келип бүт эмелерди, ошонун баардыгын эсимде бар да. Анан свекланы отоп жүргөнүбүз, бүт огородду отоп жүргөнүбүз бүгүнкү күнгө чейин ушул эсимде калды да. Анан чындап эле эмгекке дайыма качан айылга барсак, дайыма иштеп жүрчүбүз да, ошого дагы үйрөтчү тайнем. Анан бул сөзсүз мен үчүн өтө чоң мектеп да болду. Анан эрте тайнем жок калсам дагы, бирок ушул бүт менин эсимде калган менин ушул воспоминанияларым өтө жалаң эле ушул, кандай десем, сүйүү, мээримдүүлүк, анан кандай ар бир небереге көңүл бурууга жетишчү, ушунча даамдуу тамактарды жасачу, анан колунан баардыгы келчү да. Ошого дайыма таң калып жүрчүмүн. Кантип баардыгына үлгүрөт, нан жасайт, биз үчүн өзүнчө кичинекей нандарды жасап жүрчү. Анан ушунча, билбейм, айтып атам го, бактылуу кишимин. Кудайга шүгүр. Негизи мындай колунда бардар адамдын кыздары, балдары көбүрөөк мындай эрке болуп, жашоо мындай баардыгын алдына сунуп бергенде мындай тайрактап, көп нерсенин баркына жетпей ушинтип калат го. Андай болбой өсүшүңүзгө эмне түрткү болду? Балким апам. Менин апам өтө мындай катуу кармачу, сиңдим экөөбүздү. Анан конокко барсак дагы, тияка бияка барсак дагы дайыма мындай көзүмөн карап койчу да, аман тарбияны көздө. Анан бирдемени жаман жасап атсаң, туура эмес кылып атсаң, мындай акырын чымчып койчу да. Бирок ушунча чымчыганы мындай өтө катуу тийчү да. Анан көзү менен эле
түшүндүрүп койчу да баардык нерсени. Мен дагы ошого көнүп калганмын да. Анан мындай апа муну алып берчи же тигини алып берчи деген үй бүлөстө жок болчу. Мүмкүнчүлүк бар болсо дагы мындай эч нерседен кем кылбачу, бирок эч качан катуу эркелетпечү. Ашыкчасы жок болчу. Керекпи мектепке көйнөк, керекпи там туфли, керекпи рюкзак, ошону алып берчи. Ашыкча ролик алып берчи десең жок. Еще не заслужили дечи да. Ошон үчүн көбүрөөк балки апам мындай түрткү болду ооба. Анткени өтө катуу кармачу да. Анан атам дагы бүгүнкү күнгө чейин апама ыраазы болуп жүрөт. Анткени апам жок болуп калгандан кийин дагы атам кыйналган жок да. Биз менен кыйналган жок. Анткени мындай жоктонуп, тияка бияка барып, же атамды укпаган жерибиз жок болчу да. Ошол апам тартипке салып кеттиби бир жолго. Ошол жол менен атамды багып, атама жөлөк болуп, апамдын ордуна ошол максималдуу түрдө ошол жардам бергенге аракеттенип, сиңдим экөөбүз ал үйдү карачы, мен бизнесим менен жардам берчүмүн. Ушинтип эки жактан атамды экөөлөп мындай колдоп жүргөнбүз ооба. Сону бала тарбиялоодо азыр кандай ыкмаларды колдонуп атасыз? Биз эми мурунку улуу муундан өзгөчөлөнүп, балдарыбыз менен эсептешкенди, сезимдерин укканды үйрөнө баштадык да. Сиз да ушуну колдоносузбу үй бүлөдө? Сөзсүз. Балдарды дайыма угам, каалоо тилектерин, анан бирок ага карабастан мен үчүн өтө маанилүү нерсе бул режим. Мисалы күндө бир маалда турушат, бир маалда жатат, анан обедте укташат. Анан мен үчүн бул өтө маанилүү болчу. Эмне үчүн? Анткени мисалы мен 12 түнкү 12де жатса, анда мен эртеси жумушка бара албайт элем да, мен дагы уктап. Ошол үчүн балдарды эртерээк жаткызып, 9дан максимум 10го барабыз. Ага чейин ошо 10го чейин жаткызып, анан өзүмдүн жумуштарымды, үйдөгү жумуштарымды жасай берчүмүн да. Бүгүнкү күнгө чейин. Анан балдар режимде болгондо ошондо мындай жоош болот экен. Мен ушул нерсени аябай мындай эки баланы өстүрүп, ушул кызым 4тө, уулум 2де. Ошону аябай түшүндүм да. Эгерде баланын режими жок болсо, өзү кыйналып калат экен. А так бир убакытта турат, бир убакытта жатат, мындай белгилүү да. Ошон үчүн көбүрөөк тойлорго азыраак барып калдык. Анткени балдар менен мындай алек болуп, алар кичинекей болгонуна байланыштуу 9га чейин отурасың, анан барып балдарды жаткызасың. Ошондуктан мындай көптөгөн нерселер бар. Сүйлөшөбүз, дайыма акылдашабыз, кандай дейсиң, туура болобу, мындай болобу. Көп нерселерди өздөрү тандайт. Бирок мен дагы ушул ашыкча нерсеге эч качан мындай макул болбойм. Эгерде мындай бир магазинге келип, бизде мынча сом бар, кааласаң ушуга ала алабыз. Бирок ашыкча болсо, мен силерге алып бербейм деп сүйлөшөбүз. Анан кээ бир учурларда болот го, магазинге келген балдар ата энеси менен ыйлактап баштайт, жок алып бер. Бизде андай болбойт. Мындай жолдошуңузду тандаганда кандай критерийлер менен тандадыңыз? Эмнеси жакты көбүрөөк? Менин жолдошум немец. Өтө ушул тыккан, тың. Анан мага ушул нерселер жаккан да. Анан өтө үй бүлөгө жакын, да. Анан мен үчүн бул абдан маанилүү болчу. Тоже ушул жумуштан келет, балдарыбыз менен 4төөбүз чыгабыз. Анан биздин двордо жашаган башка апалар мага суктанышат да биздин үй бүлөбүзгө. Эмне үчүн? Анткени биздин дворубузда ушул сиздин эле күйөөңүз балдар менен эшикке чыгат, бир убакыт чогуу өткөзөсүңөр депчи. Анткени башка биздин коомчулуктагы аталарыбыз тилекке каршы ушул иштерим бар, балдар менен жолугам, жумуштан кармалышат, анан балдар менен чыгып кетишет. Ошо менен жашоосу ушундай өтөт да. А менин жолдошум өзгөчө ушул үй бүлөгө жакын. Анан балдарым эмне каалайсыңар деп аябай балдарын жакшы көрөт. Анан дагы эмне керек, балким дагы бирдеме керек. Өтө жоопкерчиликтүү. Мага да жардам бергенге аракет кылат да. Анан ушунча өзүнүн адистигин мыкты билген адис да. Өзү ушул бир чөйрөдө банковский сферада иштейт. Банковский сферанын телеграм канал
каналдарын карасаңыз банк жөнүндө, бүт новостилерди карасаңыз банк жөнүндө, анан мага айтып берет, аны ушундай болуп атат, тигиндей болуп атат, мындай практика тигиндей, ушунча кызыгат да. Анан ушул 20 жылдан стажы бар да ушул банктачы, анан чындап эле ушул чөйрөсүн аябай жакшы көрөт. Анан мындай адам катары ушунча сапаттары сонунда. Мен үй бүлөмдү жакшы көрөт, сыйлайт, урматтайт, жардам бергенге аракет кылат. Анан ушул бирок кыйналып атса дагы кандайдыр бир жардам бере алабыз деп аябай мындай күйүмдүү да. Эң башкысы аял үчүн бир эркектин сүйүүсүн сезүү үчүн анын камкордугу, анан көңүл бөлгөнү абдан маанилүү экен да. Бизде ал нерсе эле сүйүүсүн билдирүү жаатында экенбиз. Ачык айткандан, көкүрөгүбүздө нерселерди, сезимдерди тилге салып, сыртка чыгаргандан ушундай коркуп, кагазга ороп эле намек менен ыргытып эркенбиз да. Силерде дагы ушундай тажрыйба болобу? Мындай жан дүйнөңүздө эмне болуп атса ошону ачык эле айта аласызбы? Же өзү тапсын деген нерсе? Эң башында ошондой болчумун. Өзү тапсын деп ойлоп жүрчүмүн. Анан мен түшүндүм. Көптөгөн психологдорду уктум, анан көрсө эркек кишилер андай нерсени түшүнбөйт экен. Намекторду эч түшүнбөйт экен, ошол үчүн мындай айтасың, түз айтыш. Эркелегим келип атат бүгүн. Мисалы мен жолдошум мындай кучакташканды анча жакшы көрбөйт да. Анан мен өзүм барып кучактап алам. Анан болдучу десе, азыр токточу, мен той элекмин деп кучактап алып турам. Бирок мындай катуу ошол эле учурда канча ошол балдарга күйүмтүү болсо, үй бүлөсүн жакшы көрсө, ошол эле учурда аябай катуу да. Эрежелерибизди сакташыбыз керек, үй бүлөлүк эрежелерибизди. Графиктен чыкпашыбыз керек. Ошол үчүн немис деп атпаймынбы? Барсак так ушул убакытта барышыбыз керек. Ошол кечикмей жок, ооба. Кыскылыгын кылып кечип келбей турасызбы? Аракет кылам, максимум 5 мүнөт. Андай ар бир адам өзүн дагы өнүктүргөнгө аракет кылат экен да. Сиздин бир интервьюңузда 5 жыл аралыгында окумуш башка өзгөрдү, башкайсылуу келди деген нерсеңиз бар экен да. Каяк жака өзгөрдүңүз, кантип өзгөрдүңүз, эмнеңиз өзгөрдү? Көбүрөөк ушул адамдарды түшүнүп баштадым. Мурун мисалы эмне үчүн мындай кылып атат, эмне үчүн түшүнбөй атат деген анан аябай кейип мындай разочарование болуп берчүмүн да. Анан азыр мисалы мен түшүнүп калдым. Ар бир кишинин өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн түшүнүгү бар, өзүнүн бир какой-то өзүнүн опыты бар, ошого байланыштуу бир какой-то чечимдерди кабыл алат. Анын мисалы ою боюнча бул мындай эмес, тигиндей эмес. Кээде мындай, кандай десем, ар бир кишини түшүнгөнгө аракеттенем да. Кайсы ушул бул сөздөрдү айтыш үчүн түрткүсү болду же эмне үчүн ушундай болуп атат деп себебин ар жагын тамырын көргөнгө. Ооба. Анан ушул көп учурларда жардам берет. Анан адам өзүн жакшы түшүнсө башканы мындай автоматтык түрдө түшүнө берет экен да. Ооба. Сиз өзүңүздү демек мындай тапшы ичиңиздеги бир немелериңизди, табышмактарыңыздарды жандырып алгансаңыз керек да. Сөзсүз өзүмдүн Таанып. ошол эле жаңы эле сүйлөшпөдүк беле, психосоматика боюнча. Эгерде бирдеме менен ооруп калсам, дароо карайм да, эмне үчүн, эмнеге байланыштуу ушундай экен. Анткени биз деле көп нерсени түшүнбөйбүз да, автоматтуу түрдө жасай беребиз, бирок жүрөгүбүзгө тийген дагы көп нерселер бар. Мындай ошол үчүн ар бир бирөөгө таарынсаң, мисалы мен өтө таарынчак эмесмин. Анан эмне үчүн мындай болду, таарынбай эле коюш керек. Бул адамдын мүнөзү, адам мүнөзүнө таарынбаш керек. Анткени анын башка атасы, башка апасы, башка мындай тартипти көргөн адам. Кантип мендей кылса жакшы болот эле деген ой кеткен, бул туура эмес да. Анткени эки башка адам, эки башка үй бүлөдө өскөн, эки башка тажрыйба. Анан кантип мен ойлогондой кылса жакшы болмок эле деп айта аласың. Андай туура эмес да. Өзүбүзгө ыңгайлуу кылып оңдой беребиз го башка адамдарды. Күтөбүз ошону. Анан күтө турган бул туура эмес да. Бирөөдөн анын өзүнүн мындай айткан ой жүгүрткүсүнөн ашыкча нерсени күтпөш керек. Мындай Айсулуу Мамашева мындай тынч, бир калыпта, жоош жүргөнүн көрөм да.
Үйдө деле ушундайбы же сырттагы образ ушундайбы? Үйдө кичине тентек кыласызбы? Өзүмдүн мүнөзүм ушундай тынч жүрөмүн да, доброжелательный, ачык, эч кимге жаманым жок, жаман оюм жок. А бирок ушул бир нерсе келгенде же мындай мушташ керек болсо мен мушташка бара берем да. Чын элеби? Чын эле. Мисалы мындай бир какой-то несправедливость көрсөмчү, мен мушташа берем. Барам, урушам, өзүмдүкүн далилдеп берем. Өткөндө бир депутат менен урушуп кеткенсиз, Ооба. Ооба. Ооба, мен болчумун ошо дебейсиз. Ушул жерин айтыңызчы. Жаман жиним келди бирок. Өзү мындай күчтүү адам болсоң, күчүңдү бир Өзүңө окшош күчтүү. ооба, күчтүүлөргө пайдаланышың керек да. Спорттон келген киши адам болсоң, ошол өзүңө барабар адам менен машыгышың керек да. А бирок жумушка келип, бардыгына атырылып, анан мындай сый жок да. Мындай айтканда, бардыгына эле какой-то претензиясы менен сүйлөнүп берип, бул туура эмес да. Анан бул деле тартип да, мисалы мен башка адамдар менен кантип эле келип эле атырылып эле баштайм. Жок. Эгерде, мындай причинасы жокчу. Анан кээ бир учурларда мен түшүнбөйм да, кантип ушундай болот. Анан бир болуп кеткенден кийин мен чынын айтсам бир какой-то моментте коркуп кеткем, мени сабап коет депчи. А бирок баары бир ушул ички бир какой-то духпу же эмне мындай кете берем да. Особенно эгерде мен өзүмдү чындык үчүн, ушул туура нерсе үчүн күрөшүп атсам, мен эч качан артка бербейм. Артка жол жок дегендей. Сонун быйыл буюрса да кайра күз келатат, шайлоо келатат. Ушул шайлоого кайра катышасыздарбы же көңүлүңүз уже тойдум саясатыңа деп атасызбы? Кээде тойдум деп ойлойм, кээде мен кылбасам ким деп ойлойм, ким кылат деп ойлойм. Кээде мындай альтруисттер деле керек, анткени кээ бир учурларда кээ бир менин кесиптештерим өзүнүн мындай кандай десем, өзүнүн бир какой-то бизнестерин жактап атканда көргөндө жаман болом да. Анан жалаң эле бийликке ушундай адамдар келсе, биз эч качан өнүкпөйбүз. Ошол үчүн мен бизнестен кеттим, ушул атама жардам бергенден баш тартып, ушул бүткүл 100% саясатка киригишип, ушул кандайдыр бир маселелерди чече алам, эмне колуман келет деп бир какой-то пландарды коюп, аларды аягына чейин аткарып жүргөм. Анан көптөгөн пландарым ишке ашты. Ооба, бул маселелер эч качан бүтпөйт, проблемалар бар болчу, болот мындан кийин дагы. Бирок дайыма бул саясатта дагы мындай жаратман адамдар көбүрөөк болсо, ошондо биз ийгиликтерге жетебиз. Анан мындай жалаң эле атырылып же мушташып жүрсөң, эч качан эч нерсени кура албайсың да. Ошон үчүн саясатка көбүрөөк жаратман адамдар келиш керек. А бирок ушул жоопкерчиликти, ошол эле учурда бул жоопкерчиликти сезе турган адамдар келиш керек. Бул айтып атам го, бул жөн эле ой мен депутатмын деп кыйын болгонго. Талшыш үчүн келет го, мактаныш үчүн. Ооба. Ал туура эмес, түп тамырынан туура эмес. Анткени Кудай эмне менен сынайт? Бийлик менен, байлык менен. Ошол сындан өтсөң, ошондо гана мындай бактылуу адам деп өзүңдү сезесиң да. А бирок Кудайдын сыноосунан өтө албасаң, өзүңө жаман болот да. Кайра бүт ушул туура эмес кылган нерселердин баардыгы кайра башыңа түшөт да. Ошол үчүн Кудайдан коркуш керек. Саясатка барганда 100 эсе коркуш керек. Анткени ошол жерде отуруп алып, биздин жарандарыбыздын жашоосуна таасир тийгизе турган мыйзамдарды жазып же сезбейтип да ошонун жоопкерчилиги. Ооба, ошол болуп атпайбы? Анан мисалы Кумтөр боюнча ушул биздин ледниктер боюнча мыйзам коюлганда, ар тараптардан чалышып, мындай добуш бергиле деп, анан канча ушундай моменттер болгон. Кыз киши болосуңбу, оппозиционный фракциядан болосуңбу, эч нерсеге карабай чалып мындай кыстай берчү да. Ошол үчүн бирок мен дайыма айтам да, мен мисалы бүгүн макул деп добуш берем, а эртең мен өзүм менен кантип жашайм? Ооба, эсептеш керек да, бир менен, уят менен, сон нерсе. Анан мен өзүм жоготуп койсом,
мен өзүмө берген убадаларымды аткарбасам өзүмдү кантип сыйлайм? Ошол үчүн мен үчүн бул өтө маанилүү. Ооба, кээ бир учурларда айтышат, ушуну туура эмес кылдың, туура эмес добуш бердиң. Мен айтам, бул менин добушумду мага калтырып коюңуздар. Мен өзүм менен мындай абирим менен ооба сүйлөшүп алам дегенде да. Анан ошол үчүн көп учурларда мындай башкаларга каршы добуш берип койсом дагы мен зато өзүм тынчуктайм. Ушунча интригага чыланган ушундай эки жүздүү адамдардын арасында өзүңдү таза сакташ мүмкүн бекен эже? Мүмкүн. Көп нерсени көрөсүң, анан иренжисизби мындай? Жүрөгүңүз айланабы ошол нерседе? Айланат, 10 жүздүк, 100 жүздүк дагы бар. Анан көптөгөн мындай предательстволор бар, бирок ага карабастан кандай десем, ошол внутренний кодекс болот го, өзүңдүн абийириң. Ошол менен эле мындай акылдашып, макулдашууга келиш керек да. Башка ушул бир эле нерсени мен үйрөндүм жана ушул башкаларга да айткым келет. Эгерде сага адамда бир нерсе жакпаса, просто ага өзүң барбашың керек. Мисалы 200-дүүлүгү жакпаса, өзүң ошону кабыл албашың керек жана андай болбошуң керек. Ушул үйрөнгөнүң ошол болуш керек да. Жаман сапатын көрсөң, мындай көп жамандабай, просто андай болбойм депчи. Ошол нерсеге барбаш керек и всё. Андай болбошум керек, ага эч качан барбайм. Ушул сизге ушул көрсөткөнүңүзгө рахмат деп ичиңен кабыл албашың керек да. Бизде мындай аялдардын арасында үй бүлөнү дагы, карьераны дагы чогуу алып кетиш мүмкүн эмес деген аялдар бар да. Но ошол стереотиптерди жоюп туруп, мүмкүн эки жакты тең ийгиликтүү алып кетүүгө мүмкүн дегенге сонун образсыз да, үлгүсүз. Сизге абдан чоң рахмат, Айсулуу айым. Ушундай сонун маек куруп бердиңиз. Бир мындай иренжип калган, ушул жактан эчтеке пайда деле чыкпайт деп кол шилтеген жерге сиз үмүт септиңиз да. Жок, андай эмес, мага окшогон мекендеп жүрөгү соккон адамдар бар деген нерсе. Кудай буйрса сизге алдыда ийгилик каалайм. Саясатка барсаңыз, барбасаңыз дагы сөзсүз түрдө Кыргыздын бир бурчун чоёсуз деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Айсулуу Мамашева Жогорку Кеңештин депутаты менен сүйлөштүк. Буюрса жакты деген ойдобуз. Комментарийлериңиздерди, каалоо тилектериңиздерди сөзсүз түрдө күтөбүз. Ошондой эле каналыма катталыңыздар. Дагы кимди көргүңүздөр келет, жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар.